Men деген ушул ооруга байланыштуу вируста үйдө болуп калып, анан деген чакырсактан чыгарабыз деп ушундай акча деген көбөйтүп берет дегенден пенсиямды алып алып, улан кассасы иштеп атат дегенен амалга келгем. Пенсиямдын акчасын ошо балдарга деген сактаган акчаны берип чыгарып беребиз, 5 күндө эле чыгат дегенен мен алданып ага акча коштум. Ушул кезге чейин ала албай жүрөм. 15 майда 13-ндө 15-ндө 15 миң салгам. Ошо боюнча ушул кезге чейин ала албай жүрөм. Алар деген качып биякта жүрөт. Бурул деген кассирге бергендигим чындык. 15 миң деген бергем. Анан ошого ишенип пенсиямды чогултуп 2 айлык анан 10 миң алып келип салгам да. Өзүм дагы оорулумун, диабетти. Ошого дарыларыма кошумча болот деп ойлогом. Майдын 15-inde салгам. Ошондон бери эчтеке жок, дайындары жок. Doğumda ошо бурулдан өз колум менен санап берген бурул деген аялга улгайып калган эле аял экен. Аябай начар экен көрсө алдап аткан турбайбы? Биз деле алданып калдык. Карапайым элди жакырчылыктан чыгарабыз деп ошол чейре тааныштар болуп, атаңардан 8 киши киргизгиле деп толтура кишини киргиздирип туруп, акчаларыбызды алып туруп биз билбейбиз. Биз да алданып калдык деген ушундай шарттарды айтып, өздөрүнүн себепсиз шарттарын айтып. Жашында, карысында бирдей алдады да ушул жерде эми карызыбызды доллап акчабызды өзүбүздүн акчабызды бергиле деп келгенде биз билбейбиз деп чыгып атышат. Кандай максат менен кандай кылып алабыз түшүнүксүз болуп калды да. Ушундай май айында амал улан деген касса ачылып, ал кассанын башында Чынар эже, Замира Кожобекова, Замира деген эже, Бурул эже, ошолордун айынан ушул вес балыкчы миллиондогон акчалар менен кирип кетишип, ушул убакытка чейин акчабызды ала албай жүрөбүз. Мен деген ушундай 1000 сомго 4000 сом берет, 10 миң сомго 40 миң берет деген жакырчылыктан чыгаруу система менен ачылдык дегенден ишенип, ушундай суммаларды элдер 100 миң деп 200 миң деп салып, 10 миң деп салып, аркаңардан киши тапкыла дегенинен мен деген 79 миң акчага банкрот болуп, элдерди африсатка конуп жаман болуп жүрөм. Ошону хотя бы өз башын кайрып бергиле, финишиңердин кереги жок десем болбой, ушул убакытка чейин вообще бербей качып жүрүшөт. Биз ойлогонбуз өзүбүздөн көрүп, аларды жакшы адамдар ушундай жакырчылыкта чыгарып ушинтет го деп ойлогонбуз. Андай боло алган жок. Өздөрүнүн деген обещаниялары бар болчу. 10-15 күндө төлөп беребиз дегенден бери 1 айдын жүзү болду. Өздөрүнүн видеолорубуз бар. Видео ушундай жазылган видео немелери, запистерибиз бар. 10-15 күндүн ичинде ушул жакта балыкчынын лидерлери Чынар эже баш болуп, Замира эже баш болуп калгандары ушундай обещания беришкен. Биз деген жакшы эле күттүк. Андан бери уже 1 ай болоюн деп калды. 10-15 күндүн ичинде ушул маселени чечип беребиз деген.
алар бир кандайдыр бир күчтөр менен бир Айгүл деген аялды күнөөлөп жүрүшөт. Аны биз даже таанып да көргөн эмеспиз. Ал өздөрүнүн тааныштары, өздөрүнүн ошого салганбыз дешет. Аны биз эч качан билбейбиз ал аял жөнүндө. Өздөрү билет экен, бизди ошол алды деп эле алдап, ушуга чейин элдер сыздап, ушундай катуу кырдаалда акча таппай, арыга акча таппай аткан кезде алданып 1 сомдукко ушундай болуп аткан кезде берип, өз акчаларын кайтарып берип койса болмок. Даже өздөрү деген даже байып кетиштүү, эмне болушту, элдердин ар кандай информациялар бар. Ушундай болгон, машина алган, үй алып атышат, балеге төлөгөт деген өздөрүнүн немелери бар, элдерден угуп эле атабыз. Ошо чыгып менин акчам болсо да бир жон элди деген ушундай 8 кишиден тап деген үчүн таап, мен аркаман 79 000 акчага ушундай сынып отурам. Кайра мен төлөп бара албай, иштесем да ал акча эчтекеге жетпейт. Күнүгө 400 сомдон иштейм, ал акча эч кимге жетпейт. Ошону хотя бы өз акчаларын төлөп беришсин. Биз лидерлерибиз өздөрүнүн обещаниялары бар, ошону төлөп беришсин элдерге. Чынбы? Эжелер төлөп берсин, баары сыздап уш жерде кан сийип отурушат, кан ыйлап атышат. Төлөп берсин, төлөп берсин. Эме ажырап атат, дажычы бир туугандарынан, жакын адамдарынан ушундай оорудан жардам бергени кайсы, жакырчылыктан чыгарганы кайсы? Наоборот, кайра жакырчылыкка сайып салды балыкчы элин. Азыркы күндө балыкчы шаарынын аймагы боюнча балыкчы шаарынын жарандарынан тармактык маркетинг боюнча жалпы 70ге жакын жаран кайрылган. Бул боюнча балыкчы кишиктери бөлүмүнүн кылмыштар жана жоруктар биргиликтүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 214 статьясы менен азыркы учурда бул боюнча толук иш-чаралар балыкчы кишиктери бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүүдө.